Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Канат Кидайханович, кырдаал октябрдан бери Кыргызстанда оорураак болуп турат. Негизи эле ушул октябрдан кийинки Кыргызстандын тагдыры сизди ойлонтуруп жатабы? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Албетте, кантип бизди ойлондурбай коет, мындай кырдаал. Эми ушул 5-октябрь, 6-октябрдагы окуялардан кийин бизде эми саясий туруктуулук тилекке каршы орнобой, ошол окуялардын арты менен президент отставкага кетти, өкмөт отставкага кетти. Андан кийин бир 2-3 ирет өкмөттү кайра шайлоо аракети болду. Жогорку Кеңештин шайлоосунун жыйынтыктары жокко чыкты. Азыркы жогорку 6-чакырылышта Жогорку Кеңештин 5 жылдык конституциялык убактысы бүттү, аяктады. Демек, ушул бүгүнкү күндө президент, толук кандуу президент жок мамлекетте. Жогорку Кеңештин 5 жылдык мөөнөтү аяктады. Анан узартып алганы менен, мөөнөтү узартып алганы менен бир топ талаш тартыштар болот да. Бул мыйзамсыз, мыйзамдуу деп. Демек, толук кандуу парламент жок деп койсок болот. Андан тышкары өкмөт башчыга шайланган Садыр Жапаров дагы шайлоого аттанып, өзүнүн өкмөт башчы катары милдеттерин убактылуу токтотконго байланыштуу премьер-министр да жок. Демек, ушул же президент жок болсо, же толук кандуу Жогорку Кеңешибиз жок боло турган болсо, премьер-министрибиз дагы шайлоого аттанганга байланыштуу өзүнүн милдетин аткарбай турса, кантип мамлекетте туруктуулук орнойт. Экинчиден эми ушул бир 2-3 миң киши келип бийлик алмаштырган бир бул жаман адатка айланып баратат. Эртең башка дагы мына 10-январга президент шайлоо күнү деп белгиленди. Анан ошол жерден дагы нааразычылыктар болуп калабы. Андан бери эле мына канча деген мыйзам бузуулар болуп атат. Милиция деле толук кандуу ишине кириши албайт баягы кагылышуудан кийин. Күнүгө эле карасак, тиги камалды, бул камалды, кысым болду. Бул ишкерлерге келип туруп күч органдары баланча дагы кошумча салык төлөткөнгө бир буйрутма берди дейт. Жаны же салык кызматы ал акчаны чыгарбаса, же сот чечими жок эле келип эле сен 100 миллион сом, же сен 200 миллион сом, же сен 500 миллион сом төк дегенде кандай бул? Бул же салык кызматы айтыш керек, суммасын аныкташ керек. Болбосо сот, болбосо тергөө. Башка жол жок. Булар асмандан алып эле сен 100 миллион сом төк, сен 200 миллион сом төк дегенде бул кандай? Бул өзүн билгендик болуп атат. Бул деген жанагы мындайча айтканда бандиттер методу да. Бандиттер дүкөндү карап эле мына сыртынан сен бир болжол менен бир 10 миң табат экенсиң, айына $1000 берип турасың деген сыяктуу болуп атат да. Ошол ушундай бир мыйзамдуу талаадан тайып кеттик, четтеп калдык. Ошон үчүн кантип кооптонбойсуң, баарын көрүп атып. Канат мырза, кайрадан эле ушу октябрдагы болуп өткөн окуяга айтсак, ошол 5, 6, 7 октябрь, 8 октябрдагы парламенттин жыйына, парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы сүйлөгөндөр, же болбосо нааразы болгондор өздөрүнүн жүзүн жана өздөрүнүн саясатка, бийликке болгон кызыгуусун көрсөттү. Ал тургай ошол эле маданияттын кызматкерлери, ырчылар делеги, ырчылардын дагы жүзүн көрдүк да. Деги эле ошол 5, 6, 7, 8 октябрдагы болуп өткөн окуя үчүн ким күнөөлүү? Бир эле адам же болсо бир саясий күч күнөөлүү деп айтыш кыйын. Баардыгыбыз күнөөлүүбүз. Анын ичинде биздин да партия, биздин тарапташтар, ошол эле жанагы митингге чыккандар эле, алардын да күнөөсү бар, жок деп айта албайбыз. Ошол эле бийлик, ушул шайлоонун жыйынтыгы менен бир нааразычылыктар башталды да. Анан көптөрү ушул 3 партияны айтат да. Биримдик, мекеним Кыргызстан, анан Кыргызстан дейт. Анан мен дайыма суроо берем, бүтүн Кыргызстанда бийликчил партиябы десем, ой жок, ал оппозициялык маанайдагы партия дейт. Анан Кыргызстандын экөөнүн айырмасы 1,5%. Эмне Кыргызстанды ошо кошуп атасыңар депчи. Биз да башка партияларда эле биз деле азапка жедик мисалы. 10 чакта адамыбызды ошол шайлоо күнү камады. Ошондо эле тиги административный ресурстун кысымын биздин да партиялаштар жоон тери менен сезди. Ошол себептен анан эл дагы мисалы ошол эгерде партиялар акча таратса, ошондо арыз жазып туруп мына баланча партиянын өкүлдөрү акча сунуш кылып атат карматпайт беле бир эки талапкерди. Алар да акча тараткандан коркуп калмак мисалы.
Биздин бир кесиптеш туура айтты. Ал 3 партияны эле күнөөлөп атасыңар. Бардык партия таратты акча депчи. Болгону бардык талапкерлер тараткан жок деп. Демек ошол кыйкырып аянтка чыккан партиянын өкүлдөрү да акча таратты. Ошол эле мекенчиликти таратты, мисалы Жалал Абадтан. Ошол эле тиги ата мекендики Ош шаарында таркатылды акчалар. Ошон үчүн ошол мен кесиптештин сөзүнө кошулам. Бардык партиялар, эми 16 партия болсо дагы алдыңкы бир 7-8 партиянын өкүлдөрү акча тараткан фактылар болду. Бизге ал маалыматтар жетип атты. Болгону бардык талапкерлер. Эми колуна келишинче, колунда барлар эгерде тизмеде болсо ошолор мындай мыйзамдан четке чыгып бир мыйзамсыз иштерге барышкан да. Ошондон анан ошо жарандар мисалы акча таркатып атса, ошолор бир-эки жөнү арыз жазып туруп каматып койсо, балким башкалар андай жолдон артка тартып акча таркатпай алышмак мисалы. Эми бул бир эле ошол шайлоонун жыйынтыгы эмес, бул чогулуп келип жетти да ошо маселенин баары. Анан кийин эгерде максат, ниет туура боло турган болсо, анда мен дагы ошо кошулат элем, бирок аягын көрдүк, аягы жакшылык менен бүткөн жок. Ошол аянттан эки тарап болуп мушташканга чейин барды. Бир топ адамдар ошол жерден жаракат алышты. Мына ошол эле тиги жаш балдарды ичип барып туруп, тиги ак үйдө милициялар менен кагылышуулар болгондо бир топ балдар мисалы майып болуп калышты, көздөрү агып калгандар болду, колдору жылынып кеткендер болду мисалы. Алардын убал соо кимде? Ошалда эми жаш балдарды баягы жалган ураандар менен, чакырыктар менен чакырып алып, тукуруп милициялар менен эми ал балдарды эми чында эле мыйзамсыз жолдорго түртүшүп да бирөө жарымдар. Анан эми эртең кандай болот? Мисалы эртең дагы бирөө 4000 чогултуп алып, ал дагы келип кийинки бийликти келип колой беребизби? Ошон үчүн бул жаман адатка айланып баратат. Мына Путин эмне деп айтты? Бул мамлекеттүүлүк орногой элек мамлекет деген айтты да. Бул келип жетир элек мамлекеттик бул элдики деп. Ушундай баа берип атат. Биз болсо өзүбүздү мактап атабыз. Биз 3000 жыл болгон, биз мамлекеттүүлүккө ээ болгонубузга депчи. Анан сырттан баягы орустар айтат, со стороны виднее деп коет. Сырттан караганда булар туура баа берип атышат да. Эгерде бизде мындай мыйзамдардын баары калыптанып, биз мыйзамга баш ийип, туура жолго түшө турган болсок, мындай көрүнүш болбойт эле. Акыркы мына 15 жылда 3 жол революция болот деген бул эмне деген көрүнүш. Буга чейин айрым аткаминерлер айтып келген да, аттуу баштуулар. Атамбаев мезгилинде Кыргызстан чыган жигиттер түрмөгө камалып, өз жолун таптырбай койгон да. Ошол учурда айтып келишет, Кыргызстандын тагдыры, чынныгы жигит, эр жигиттер түрмөгө кептелсе, Кыргызстандын тагдыры барымтага алынды да. Эмне кылыш керек бул жерде? Биз эркиндикти самап жүрүп, өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жогото албайбызбы? Эми жогото албайбыз деп айтыштан да кыйын. Анткени биз мындай кадамдар менен кете бере турган болсок, андай да тобокелчилик бар. Эми мыйзамга баш ийбей, ушул 2000-3000 кишини чогултуп алып, ошолор тукуруп, милицияны сабаттыртып, ак үйдү басып алып, өрттөп, анда бизде кандай бул мыйзам эмнеге жазабыз анда? Эл анда тиги баарыбыз тиги полевой командир болойлу мисалы. Ар бирөөбүз болсо артыбызда бир 2000-3000 киши топтойлу, желдеттерибиз, аскерибизди. Эртең күч менен эле анда баары эсептеше турган болсо, анда күч топтош керек. Анда мынтип турса 2000 кишини топтоп келип бийлик алса, эртең башка бирөөсү келип 4000 киши келип чогултат. Бүрсүнү бирөө келип 10 000 киши чогултат. Анан кийин бир күн анан кийин эки көп эл топтоп алгандар анан кийин согушуп кетип, жаран согушка айланбайт деп ким кепилдик берет? Мунун баары жакшы эмес. Ошол себептен биз эртерээк эсибизди жийип, компромисстерге келип, мыйзамдуу талаага түшүп иштеш керек. Анан азыр дагы мисалы тиги өткөн бийликтин каталарын карасак кайталап эле келатышат. Буну Атамбаевдин убагында бир нече жолу айтылган, Бакиевдин убагында айтылган, Акаевдин убагында да айтылган. Эгерде бийлик эсине келбей турган болсо, бунун арты жакшылык менен бүтпөйт деп турабы? Жээнбековдун убагында да айтылып келген сөздөр дайыма. Бүгүн мына эчтеке боло элек деле такка бекем отура элек деле өткөн бийликтегилердин каталарын кайталап келатат да. Аны эми акыркы эле жылдарда көрбөдүкпү? Кыргыз эли мындай үстөмдүк кылып басмырлаганды көтөрө албайт.
эркиндиктин мындай демин сезип алган адам бул эч убакта мындай кул болуп жашай албайт да. Ошол себептен өткөндөн кеткенден бир сабак албай, кайра баягы Атамбаев бир жомогун айтып бергендей, ошол аждарга айланган бир көрүнүш болуп баратат тилекке каршы. Азыркы учурда саясатчылардын жүздөрүн көрүп турабыз да. 5-6 октябрь ошол эле 8 октябрдан кийин ошо биздин президент Сооронбай Жээнбековдун жанында жүргөндөр бат эле ошол Садыр Жапаровдун жанында пайда боло калышты. Деги эле саясаттагы ошол кесиптештериңизди же болбосо жакын досторуңузду алардын саясий союклар катары эсептейсизби? Эми мен кесиптештерибизге бир баа бербей эле коеюн, этика жагынан туура эмес болот. Бирок ушундай бир жагымсыз бир көрүнүштөр Кыргыз элинде бир пайда болду да. Анан баардыгы айтат, саясатчылар ушундай саясатка шылтайт да. Бул туура эмес. Саясатта да жигитчиликке, адамгерчиликке орун бар. Тилекке каршы ошондой адамдар саясатка барып, саясат жөнүндө ошо пикирди элде ушундай орнотуп атат. Анан эл дагы, мисалы элибиз да ошол саясатчыларды көрүп, саясат деген ушундай болот турбайбы, анан жер сөзүнө турбай койсо эми саясат деп саясатка шылтап башташты. Анан ошо президенттерге, ошол эле депутаттарга, ошо министрлерге теңелип, элибиз да ошондой болот барып. Мисалы акча таратып бул партия утуп алды дейт. Эми акчасын албай кой. Же болбосо акчасын алып туруп татыктуу партияга бер. Ким тоскоолдук кылып атат? Жашыруун добуш бергенге бүгүнкү күндө шарттар түзүлгөн. Тилекке каршы күнөө баардыгыбызда деп атам. Жана сиздин биринчи сурооңузга айтып атам, баардыгыбызда. Элден баштап президентке чейин. Элде оңоло турган болсо туура аттуу баштуулар, ошо президенттен баштап депутаттар, министрлер элге үлгү болуш керек. Түз жүрүш керек, адилеттүү болуш керек, калыс болуш керек. Ошондо дагы элдер ошолорго карап балдарына тарбия берет, өздөрү да түзөлөт да. Тилекке каршы ошо саясатчылар жанагындай болуп, эки жүздүүлүктүн бир үлгүсү болуп атса, анан башкалар да ушундай эки жүздүү болсоң ушинтип депутат болот экенсиң, ушундай эки жүздүү болсоң президент болот экенсиң деген мындай бир туура эмес бир көрүнүш болуп пайда болду да элибизде. ызычуудан кийин Сооронбай Жээнбековдун жанында сизди көп көрдүк да. Сооронбай Жээнбековдун буга чейин сиздин дагы жакын адамдар болушканда. Сизге ошол учурда Сооронбай Жээнбековдун кандайдыр абалын бизге көрүүчүлөргө айтып бере аласызбы? Кандай болду? Ал жакын адамдар сатып кеткенин байкап же баамдап сизге кандайдыр бир өзүнүн арыз муңун же пикирин айттыбы? Эми Сооронбай Шарипович эң биринчиден ошол кыйын кырдаалда өзүм да сабырдуу алып жүрдүм, мен ошого баа бердим. Баягы болбой эле имандуу, Кудайга ишенген, намаз окуган адам ошол кыйынчылыкты сабырдуулук менен көтөрдү да. Ошо баа бердим. Анан албетте жанындагы адамдар кыйын мезгилде тескери басып кеткенде бул өтө адам үчүн өтө кыйын. Анан соң президентке мен ойлойм өзгөчө кыйын. Ал мен деле башыман өткөн, мен деле башым үстүнөн кара булут айланганда жакындарыбыз, саналуу жакындарыбыз калып көптөрү тескери басып кеткен учурлар бизде да болгон. Ошон үчүн мен дагы баштан өткөн киши катары айтып коеюн, бул мындай өтө бир ансы деле иш жагынан кыйын болуп турса, анан жакындарынын баары басып кетип атса, бул оор. Бирок Сооронбай Шарипович мындай татыктуу, сабырдуу, мунун баарын мындай көтөрдү да. Андан кийин албетте эми Сооронбай Шариповичке мен баягы башынан эле айткам. Сооронбай Шарипович мисалы ушул эле 120 депутаттын баарына ишене бербегиле. Кокус Кудай сактасын, бир кыйын мезгил башыңызга келе турган болсо, ашып кетсе 5 киши калат деген. Ушу 120 ашып кетсе 5 киши калат деген, ошондой болду. Анткени Атамбаевдики да ошол болду, Бабановдики да ошол болду. Бизге кыйынчылык келгенде бизде деле ошондой болду, 5 киши калды. Демек бул тилекке каршы, жана сиз айтып кеткендей, туруктуулук саясатта, саясатчыларда өтө мындай аз кездеше турган бир мүнөз болду да. Акыркы учурда аттуу баштуу саясатчылардын ичинде сиз эле Сооронбай Жээнбековду кызматтан кетпөөгө ачык чакырыкташтардыңыз да, эмне үчүн? Мамлекеттин кызыкчылыгыбы же жеке кызыкчылыкпы? Эми жана сөзүңүздү айтып кеттиңиз. Сооронбай Шариповичке менден жакын адамдар көп болчу. Биринчиден, экинчиден баардыгы мыйзам жолунда чечилсе деген ниетте болдум. Ошол эле Садыр Жапаровду 2 жолу шайланып, эч ким үн катпай турганда биз айтпадыкпы, мыйзамсыз,
Кворум болгон эмес деп ачык айттык. Анан кворум болгондон кийин биз дагы таанылдык. Эми мына мыйзамдуу өкмөт башчы катары шайландың, өкмөт да шайланды депчи. Сооронбай Шарипович дагы сөзсүз түрдө биринчиден мындай бир кысымдын арты менен же болбосо бир коркутуу, үркүтүү, шантаждын арты менен кетпеш керек болчу. Анан эгер шайлооло турган болсо дагы бул арбитр болуп, мындай калыс катары шайлоо өткөрүп берсе деген ойдо болчумун мен. Ал өзү айтты, мен жок, мен кетем деп калганда мен айттым, анда шайлоо өткөрүп коюп кетишиңиз керек. Баарын адилеттүү, өзүңүз катышпай калыс болгула. Ошондо баягы шайлоонун жыйынтыгындагы катышкандын баары таанымак. Эми бүгүн кандай болуп атат? Бүгүн мына мисалы мен эмне себептен Сооронбай Шарипович шайлоону өткөрүп коюп туруп кетсе дегем да. Ошондо мындай баардыгына бирдей мамиле кылса, ошондо бунда жүз ачык болмок. Эми бүгүн мына Садыр Жапаровду президент милдет аткаруучу кылдык. Мыйзамда эмнеге жазылган? Президенттин милдет аткарган адам шайлоого катышпайт деп. Анткени анда башкаларга караганда артыкчылык болбосун. Мамлекеттик бийликти өз кызыкчылыгына колдонбосун деген логика менен. Бул болсо башында эле шайлоого катышам деген ниети бар болчу, жок болбой милдет аткарууну кабыл алды. Өзүнүн партиялаштарын бирөөсүн башкы прокурор кылып, бирөөнү УКМКга төрага кылды. Анан шайлоого каттоо башталганда барып туруп басып кетти да үчүнчүсүн алып барып туруп төрага кылып койду. Кайра эле ошол президенттин милдет аткарган өзүнүн тарапташтарын коюлду. Анан эми 63 адам катталса, анан кийин элге да калп айтып атпайбы? Мен дейт тиги президенттин милдет аткаруудан өз ыктыярым менен баш тарттым дейт. Премьер-министрлик кызматты ыктыярдуу түрдө өткөрүп бердим дейт. Эми калп айтып атпайбы? Мыйзам президент аткара турган адамга жана премьер-министрге мыйзам жол бербейт катышкангачы. Мен катардагы жаран катары шайлоого катышканга катышка тургандай чечим кабыл алдым дейт. Эгерде катардагы жаран болуп катыша турган болсо, анда премьер-министрлик кызматты биротоло өткөрүп бербейби анда? Ал убактылуу өткөрүп берди. Мүмкүн да премьер-министр. Ошон үчүн баягы бүгүнкү күндө башка талапкерлерге, президенттик кызматка талапкерлерге караганда Садыр Жапаровдун артыкчылыгы жогору. Анткени бүгүнкү күндө партиялаштарды, бүгүнкү күндө тиги Жалал Абад областынын губернатору, Нарын областынын губернатору, башкалардын баары өзүнүн партиялаштары болуп атпайбы? Анан кантип калыс шайлоо болушу мүмкүн мындай учурда? Мына бүгүн кечээ эле көрдүңөр, бир талапкердин жакындарын камакка алды, мисалы. Башка талапкерлердин баарын айтып атат, мына тиги иш козголуп атат, камайбыз деп ачык эле айтып атпайбы бар. Анан кийин кантип мисалы адилеттүү шайлоо болду деп айтсак болот. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бизде конокто президенттикке талапкер Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаев. Эми мыйзамды баары эле билет. Болгону кептин баары эркте. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ушул депутаттарыбыз мисалы көпчүлүгү, баардыгын айта албайм. Ошолор бир учурда тиги Алга Кыргызстанда болгон, андан кийин Ак Жолдо болгон, кийин карасак СДПКда жүрүшөт. Андан кийин биримдикте жүрдү мисалы. Бүгүнкү күндө мен таң калбайм, баары ошо шагырап барып мекенчилик кире турган болсочу. Эми булар кайсы бийлик болбосун, ошол бийликтин камчысын чап, ошол бийликтин этегине намаз окугандар да, мынча айтканда. Мындай адамдардан түңүлүш керек. Биринчи рет бүгүнкү күндө бийликте тургандар түңүлүш керек. Анткени Жээнбековду, Атамбаевди кандай сатты, эртең Ташиев менен Садыр Жапаровду ошондой сатат. Бул адамдарда принцип деген түшүнүк жок. Ошолордон кантип арылсак болот? Эми ушул мен да партиянын төрагасы катары айтып коеюн. Биз ушул шайлоо учурунда тилекке каршы ушул өткөн кеткенден сабак албай эле баягы артында шайлоочусу бар, добуш алып келет дейбиз да, анан кийин көбүрөөк добуш алабыз, көбүрөөк мандат алсак дейбиз да. Саны бар, сапаты жоктун мандатындай карап көрсөк кереги эмне? Андан көрөк азыраак сан менен кирип келсең дагы, бирок ошолор туруктуу болсо, ошолор сага бел болуп берсе, ошолор сен үчүн күйө турган болсо, ошондойлорго карашыбыз керек да. Тилекке каршы бүгүн деле мен айтпайм, ошол кечөөнү Жээнбековдун жанында жүргөндөр, мурдайны Атамбаевдин жанында жүргөндөр бүгүн ошо Садыр Жапаровдун кабылдамасына кезекте отурушат. Бирок алар убактылуу гана кызыкчылыктын арты менен ошол жерде отурушат. Эртең эле кара булут айлансын, эртең эле Жапаровду тескери басып кетишет анын баары. Канат Кидеканович, бул
саясат деген бул чоң маселе да. Ошол саясатчылардын катарында сиз дагы такшалган дагы, согулган дагы саясатчылардын катарында сиз келе жатасыз. Атамбаев убагында запка тартыккансыз. Бирок учурда дагы кырдаал жакшы эмес. Саясатка дагы бет алдыңыз. Кандайдыр бир ошо саясий туруштуктарга же тоскоолдуктарга өзүңүздү даярмын деп эсептейсизби? Эми албетте биз дагы мындай бир кадам жасаарда биринчиден өзүбүздүн ички сезимдерибизди баамдап, баа берип, жакындарыбыз менен кеңешип анан аттанабыз. Албетте өзүбүздүн күчүбүздү, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү карап туруп, анан кийин бир чоң бир саясий бир кадамдарга барасың да дайыма. Албетте биз аттангандан кийин демек бизде ишенич бар. Бир гана Кудайдан коркобуз. Мен ойлойм ушул башкалардан биринчи болуп ушу сүйлөшө турган болсок, Садыр Жапаров менен биз сүйлөшүп кетмекпиз да. Мисалы, андай да сунуштар болду, бирок эң негизгиси Кудайды карап иш кылыш керек да. Эгерде Кудайды карап иш кыла турган болсоң, Кудай да колдойт. Биз дагы ошол президенттикке аттанаардын астында эң биринчи жакындарыбыз менен кеңешип, ушундай чечим кабыл алдык. Кудай буйрса өзүбүздүн күчүбүзгө ишенип, чечкиндүү кадамдарга барганга биз даярбыз. Алар тарабынан саясий тоскоолдуктар болгон жокпу? Эми андай деле саясий тоскоолдуктар болгон жок, бирок көрүп атпайсызбы, тиги шайлоо аттанганда жана менин агамды ушул ички иштер министрлигинде жооптуу кызматта иштеген агамды четтетишти. Эми бул жанагы мен айтып кеткен өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланышып, ушул шайлоого колдонуп атышат. Ачык эле иниң президенттикке аттанды, сиз кызматты өткөрүп беришиң керек деп ачык эле айтып туруп эле арыз жаздырып алышты да. Анан кийин булар Атамбаевден да ашып өткөрүптү, мындай айтканда. Мен Атамбаевди жогорку кеңештин борбор трибунасынан катуу сынга алганда дагы мен агама эч ким тийишкен эмес. Тилекке каршы булар такка отура электе ушундай каталар кетире башташты. Булар эгерде Кудай сактасын президенттик кызматка жете турган болсо, Кыргыздын шору болот го деп ойлойм. Саясатчы болуш үчүн көптөгөн бир кадамдарга барыш керек да. Сиз Кудай буйрса президенттикке өзүңүздүн талапкерлигиңизди койдуңуз. Деги эле ушул Кыргызстанга азыр кандай президент керек? Эң негизгиси калыс, адилеттүү. Бирок биринчи талап бул мекенин сүйгөн, элин сүйгөн, элинин келечегине кам көргөн президент керек. Ошондой сезими жүрөгүндө болсо, ал адам эч убакта жаман ишке, элине каршы, мамлекетине каршы болгон кадамдарга эч убакта айбири жол бербейт. Биз буга чейин ошол эле сиз айткан Атамбаев 120 депутат чимкирик парламент деп атап келген да. Ошол чимкирик парламенттин катарында сиз да барсыз да. Эмне үчүн ошондо Атамбаевдин бир сөзүнө эч бир депутат каршы чыгып айта алган жок да? Биз каршы айтып эле жүрбөдүк, кандай каршы? Чимкирик деген сөзүнөчү? Эми тиги ар бир сөзүнө эле комментарий бере бермек белек. Бирок ачык эле жогорку кеңештин трибунасынан ал боюнча биз реакция бергенбиз. Эгерде парламент ошондой болуп президенттин астына жатып берген парламент болуп атса, биринчи күнөө бул Атамбаев деп. Ар бирөөнү иш козгоп, сын пикир президентке айткандардын баарын камап четинен, мандатын жокко чыгарып, анан калгандардын баарын жанагындай тиги күн карама депутатка айлантты да. Анан эч убакта Атамбаев мындай сын айтканга моралдык укугу жок, анткени парламентти чөгөрөткөн бул Атамбаев өзү болгон да. Канат мырза, мен президенттик башкаруу формасына жана бир мандаттуу парламентке каршымын деп 19 ноябрда маалымат жыйын өткөрдүңүз да. Деги эле ушул сиз айткан ошол баш мыйзам менен өлкө орто кылымдарга кайтып кете турган болду дегендей сөздөрдү жарыя кылдыңыз. Чын эле ошондойбу? Азыркы ошол Кыргызстанда талкуу болуп жаткан баш мыйзамга көз карашыңыз кандай? 100% мен каршымын. Бул конституциянын долбоору сунушталып электе эле мен жогорку кеңештин төрагасын өткөрүп берип атканда, кызматтан кетип аткан учурда мен ошондо сөзүмдү айткам. Президенттик башкаруу формасына мен каршымын. Жана ошо бирдиктүү мандатты
партиялык округдарга дагы мен каршымын деп айткам. Анткени ушул партиялык системанын арты менен көрүп атабыз. Чынында эле кандай биз сындабайлы партиялык системаны. Бирок колунда жок айымдар келип атат. 25% айымдар менен бүгүнкү күндө палатада иштеп атат. Мисалы ошол эле Карамушкина, Айнур Алтыбаева, Касымалиева, Строкова, Айнур Аскарова деген айымдар бар. Ошол эле Дастан Бекешев бар. Мисалы бир топ жаш саясат фамилияларын эми айтпай элем. Ошолор мажоритарный система боло турган болсо келе алабы? Эгерде мына жана 30, 35, 40 округ деп атат, 30, 35, 40 округ боло турган болсо 80 миңден 100 миңге чейин шайлоочусу бар округдарга бөлүнөт анда. Жалаң гана олигархтар келет. Күн карама депутаттар нак ошондо жалаң байлар келе турган болсо, алардын мүлкү бар, алардын бизнеси бар, ошолор бийликтин гана сөзүн сүйлөйт. Анан азыркы тиги системаны сындагандар үчүн айтып коеюн. Ошондо бир да аял келбейт. Буну 3-чакырылыштан эле көрсөңөр болот. 3-чакырылышта бир да аял Кыргызстан боюнча жеңишке жеткен эмес. Ошонун баары кайталанат. Майып келбейт, башка улуттар келбейт. Колунда жоктор жаш саясатчылар мына азыр бир топ жаш саясатчылар келбеди мисалы. Ошол эле Жанар Акаев сыяктуулар, Жоморт Сапарбаев, Бакыт Калмаматов ушундай жаш бир топ жүздөр ачылбады кыргыздар үчүн, туурабы? Анан бир мандат системасы болсо эч убакта андайлар болбойт. Жалаң байлар келет. Бийлик колдогон адамдар гана келет да. Ошол депутаттардын талкуусуна жана элдин талкуусуна түшкөн ошол баш мыйзамдын автору ким экенин кызыгып көрдүңүзбү? Сиздин кесиптештер, көпчүлүк кесиптештериңиздер мен окуй эле коюп койгом, ары карап коюп койгом. Анын баарысы эле билебиз артында ким турганын. Мен ачык эле ошол пресс-конференцияда айтпадым беле. Бул депутаттар аны бул мыйзам иштеген эмес. Мен бир да депутаттын оозун уккан эмесмин. Биз мына бүгүн мисалы тиги конституциянын долбоору боюнча иштеп атабыз, талкуу жүргүзүп атабыз. Же болбосо тиги илим посттор менен акылдашып атабыз деп. Бир депутат бул долбоордун үстүндө иштенген эмес. Муну бир нече жолу Садыр Жапаров өзү айтып атпады интервьюларында. Конституция долбоорун киргизем жогорку кеңешке, туурабы? Сунуш кылам. Президент форма болсун. Одномандатный шайлоо округдар болсун. Мен элге кода берип койгом деп бир нече айтты. Демек, ким бул долбоорду иштеп чыкпасын, артында Садыр Жапаров турат. Автор Садыр Жапаров. Болгону кимдерге жаздырган ал? Мындай чоң эле мааниге ээ эмес да. Кайрадан эле сиздин президенттикке талапкерлигиңизге токтолсоңуз, эл арасында Канат Исаевди Сооронбай Жээнбеков колдоп президент кылат экен деген сөздөр жүрүп атат да. Эми Сооронбай Шариповичтин колунан келе турган болсо, балким ошондой эле кылып коймок, бирок мен ойлойм буну жалпы биринчи Кудайдан, экинчи жалпы элибиз чечиш керек да. Эми Сооронбай Шарипович ою кандай экен мен айта албайм. Канат мырза, акыркы 30 жылда биз сиз айткандай эле ошол митингдерге токтолуп, өзүбүздүн жолубузду таппай келебиз да. Кыргызстанга, кыргыз элине кандай хан керек? Президенттик башкаруу керекпи? Биз буга чейин парламенттик башкаруу деген менен бизде президенттик эле башкаруу болуп келе жатат да. Баарыбыз эле чектен чыгып кеткен жокпузбу? Ошол биздин жаңылып атканыбыз, элге да туура эмес маалымат жеткирип атканы бийликтегилер айтып атат да, мына парламенттик системаны көрдүңөр. Бул өзүн актаган жок. Бизге президенттик башкаруу системасы керек экен. Сиз туп-туура айтып кеттиңиз, мен сизге 100% кошулам. Бүгүнкү күндө биз толук парламенттик системаны көрө элекпиз. Эми сөзүн ачык Атамбаев өзү башкарып келген. Бардык өкмөттүн ар бир министрине чейин, министрдин орун басарына чейин, акимге чейин Атамбаев өзү чечти. Сооронбай Шарипович деле толук кандуу бийлик Сооронбай Шариповичте болгон. Ачык керек да. Демек биз толук парламенттик система менен иштеп көрө элекпиз алигиче. Бирок президенттик башкарууну биз башыбыздан өткөргөнбүз. Аяк эмне менен бүттү? Жакшы өттү? Жакшы өткөн жок. Бүгүн кыргыз элине президенттик системаны жаңылык катары сунуш кылбаш керек. Аны биз көргөнбүз. Бирок парламенттик системаны биз көрө элекпиз, чынын айтканда. Толук парламенттик система боло турган болсо, чыны тең салмактуулук болот. Бийлик институттарынын ортосундачы. Андай бүгүнкү күндө боло элек. Президенттик бийлик бүгүнкү күндө үстөмдүк кылып, парламенттик бийликти башкара эле келатат да, сөзүн ачык. Анан кийин дагы бир айтып кое турган жагдай, силер айтып атасыңар, баягы Кыргызга кандай хан керек деп. Эми биздин башка ошол эле кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу бизде илгери хан болгондо да курултай системасы болгон да. Курултай деген бул баягы
дагы эми курултай системасы керек дегенде мен алысмын. Бүгүнкү күндө мына жогорку кеңеш бул курултайдын бүгүнкү институту. Жогорку кеңештен да мына курултай деп атап коелу. Мына Монголияда курал деп, ошо курултай деген сөздү парламенти, улуу парламент, улуу курал да. Анан кийин бул жогорку кеңеште эле ошол курултай. Демек биздин ата бабалар илгери эле ошол өздөрү чечпей, көп маанилүү нерселерди чечерде ошол элди аттуу баштуу уруулардын башчыларын чогултуп, ортого салып, кеңешип туруп анан кийин чечим кабыл алган. Бизде толук кандуу бийлик дагы мындай бир адамдын колунда эч убакта болгон эмес да. Кыргызда сөз бар да, балаңды бузгун келсе базарга жөнөт деп. Ошол эле ошо бизнесмендердин жогорку кеңешке саясатка кирип келиши, анан эле барып туруп бизнесин сактап калыш үчүн президенттердин туфлийин чаңын арчый бергени ушул өздөрүнүн кыргыз элине жана мыйзамдарды бузганга бир чоң трагедия алып келген жокпу ошолор? Эми бул системада болот да, кептин баары системада болот. Анткени мен муну Атамбаевка да айткам, бул сунушту Жээнбековго да айткам. Эгерде чыныгы парламентаризмди биз орнотобуз десек, чыныгы тең салмактуулук болсун десек, бизде жанагы партияларда ушул депутаттарга да бир таасир эте турган бир мүмкүнчүлүк болуш керек да. Бизде кандай бүгүн президенттин астында УКМК бар, АКС бар, башкы прокуратура бар. Ошол депутаттарга иш козгоп, кысымга алып, каалагандай депутаттардын добушу менен калтырса болот да. Эгерде партиянын жетекчилигинде өзүндө эмес, мисалы жок дегенде мейли фракциясында болбосун, саясий кеңеште болбосун, жок дегенде курултай менен, партиянын курултайы менен бир депутатты мандатынан четтетүү бир механизм койсок, ошондо эгерде биягынан президент иш козгоп депутатты коркута турган болсо, макул, эртең президент сөзүн сүйлөй турган болсо, партиянын жетекчилиги курултай чогултуп туруп, мына баланча депутат деген биздин партиянын кызыкчылыгынан четке чыгып кетти, башкача бир иш жүргүзүп атат деп, анда мандатынан четтетип турган болсок, ошондо мындай тең салмактуулук болот. Ошондо депутаттар дагы ооба козголгон иштен коркуп туруп добуш бериши мүмкүн, бирок ал эртең депутат болбойт. Ошондо партияда тартип болот. Анан ошол эле тиги НПОнун жетекчилери менен отуруп ушул маселе боюнча айтып сүйлөшүп калсак, ой анда тиги партиянын жетекчилери тиги өзүнчө эле бир тиги кыйын болуп каалаганын мандатын жокко чыгарат, андай болбойт дейм. Курултайга алып чыкканда да бир жүйөлүү себеп менен чыгарышың керек да биринчиден. Экинчиден бир дагы адамды биз кыйнап тизмеге кир деп чакырбайбыз. Өздөрү келет. Ошондо партиянын жетекчилигин карап, анан кийин булар менен бара аламбы мен? Булар эртең мени негизсиз эле эч бир мыйзамсыз жол менен мени четтетип койбойбу мандаттан, мандатымды алып коюшпайбы деп карап, ошолор менен эми жөндөн жөн эле барып эле бүгүнкү күндө партиялар эмне болот? Партиялар бүгүн мандат алуу гана институт болуп калат, идеология деген жок. СДПК барат, канчанчы орун бересиңер деп. Баланчанчысы андан чыгып алып ата мекенине барат. Андан чыгып алып республика барат, анан Кыргызстанга барат. Демек, кайсы партия экен бул маанилүү эмес. Эң биринчи маанилүү эмне? Партия өтөбү? Анын ичинде мен өтөмбү? Тизмеде канчанчы болом? Анан канча каражат талап кылынат? Болду чү эле маселе. Демек, идеология деген бул жок калды. Эч ким карабайт. Улутчулдардан чыгып алып коммунисттерге барат, коммунисттерден чыгып алып демократтарга барат да. Түбүн көтөрүп жүрөт экен да. Ошон үчүн ошол себептен айтпаймынбы? Жанагындай система кыла турган болсо, ошондо партиянын жетекчилигин карап, курамын карап, ушулар менин эмгегин жеп албайбы, жөндөн жөн эле мандатын тартып алышпайбы деп мындай кичине анализ жүргүзүп, ошондо мындай тарапташтар биригип, ошондо мындай чыныгы партийный система ошондо орнойт да. Назар Ньюс Маалымат агенттигинин эфирине келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге да, ийгилик. Урматтуу Назар Ньюс Маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер, жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.